Elektr jarığı jok, kaçan berileri belgisiz. Бирок мамлекеттик кызмат уланууда. Болгондо да өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу өрт өчүрүү кызматы. Нокендин өрт өчүрүүчүлөрү акыркы 3 айдан бери ушундай абалда кызмат өтөшүүдө. 2010 жылы октябрь айында чагылган түшкөн биздин трансформаторго. Ошо учурдан бери ошо трансформаторго керектелүүчү запчасть жоктугуна байланыштуу ушул убакыт оңдолбой туруп калды. Азыр трансформатор оңдотуп, Кудай буйрса, январдын аягына чейин портал ачылса, акча которулса, биздин трансформатор алып келип коюу керектими түзүлдү. Аскер кызматкерлери жетекчилигинин үстүнөн арыздана алышпайт. Бийлик тарапка нааразычылыгын билдирүү тууралуу сөз да болушу мүмкүн эместиги түшүнүктүү. Чагылган түшкөн трансформатор оңолгончо бүтүн бир бөлүм фонариктер менен жумушун улантып жатышат. Жок дегенде бир бөлмөгө жарык берип туруу үчүн коңшу имараттан жардам алып турушат. Кошуналардан азыр балдардын кызмат өтөш үчүн зым тартып келип, азыр ушу бир комнатага жете турган кылып, азыр ушу электр жарыктыгы менен азыр балдар кызмат өтөп турган учуру. Түнү бир жака вызов болуп калды, пожарга чыгып калган учурда балдар көжүрмөн кийимдер кийгенде жана атайын техникаларды айдап чыкканга кыйынчылык жаралууда. Башка нерсеси балдардын колдорунда фонарьтер бар. Өзүнүн кызматтарын свет өчсө дагы өзүнүн кызматтык милдеттерин тагатышка аракет кылышат. Өздөрү чечиши. Нокен электр тармактары болсо өрт өчүрүүчүлөрдүн трансформатору биздин баланста жок деген жообу менен чектелди. Балансыңда жок болсо, демек эч кандай жардам берүүгө милдеттүү эмессин. Ар ким өзүнүн арабасын өзү тартышы керек дегендей. Анын немеси балансы негизи өздүк балансында болгондуктан, биздин рейстин балансында турбагандыктан биз анга материал кетирип, каржылоого бизден мында чегерилүү да. Ошол себептен болгон, ал жакка ошо түшүндүрүүлөрүн айтканбыз. Алар бардык түшүндүрүүлөрдү толук эме алган, анын өздөрүнүн ошо тендер аркылуу өткөрүп, оңдоп түзөй турган болгон. Облустук башкармалыктында бул абалдан толук кабары бар. 3 айдан бери акча каражатына байланыштуу маселе чечилбей турганын айтышат. Маселе жергиликтүү башкармалыктан эмес, министрликтин деңгээлинде чечилиши керек. Порталга бергенбиз, трансформаторду оңдотуп, кайра калдырууга келтирүү боюнча. Ушул жыл аягы болуп калганы байланыштуу акча каражаты тартыш болуп чечилбестен ушул убакка келип калды. Мына жыл жаңыргандан баштап ушу порталга коюп, жакын карада чечилет. Финансирование бардыгы ушу республикабыз бюджеттен бардыгы ошол жактан келгендиктен финансирование тартыш болуп жылдын аягына чейин жылдын аягы болуп калганга. Ушу өтүп кетти кийинки жылга. Ушу биринчи ушу январчы Кудай калса чечип беребиз. 150 миңдей калкты тейлеп жаткан өрт өчүрүү бөлүмүн электр тогу менен камсыз кылуу үчүн учурда 40 миң сомго жетпеген каражат керек. Бирок бүтүн бир министрликте мындай каражатты тез арада чечүү жагы өтө оор маселе сыяктуу. Өзгөчө кырдаалдар министри болуп туруп, аталган мамлекеттик мекемени ушундай абалга көтөрүп, өстүрүп өнүктүргөн Нурболот Мирзахметов мырза эми Жалал-Абад облусун өнүктүрүүгө киришти. Өзгөчө кырдаалдар министрликте отургандагы өзүңүздүн мындайча айтканда ишиңизге жакшы эме ашырдыңыз. Ошолордун бардыгын эми министрликтерден алып келип, ушул жергиликтүү бийликте министрликтер менен болгон иштешүүнү сиз көтөрүп кете аласыз деген сөздөр менен ушул жака мени дайындадым. Нокендин өрт өчүрүүчүлөрүн эми жетекчилик ар кандай ыкма менен кысымга алып, мындай маалымат коомчулукка чыгып кетишине байланыштуу чара көрөрү бышык. Бирок белгилей кетчү жагдай, аталган мекемедеги бул абал тууралуу маалымат анонимдүү негизде социалдык тармактар аркылуу берилди. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.